O Konstantinopol, je sen meni жеңесиң, же мен сени жеңемин. Muhammad al-Fatih. Konstantinopol сөзсүз алынат. Аны жеңип алган аскер да, алардын кол башчысы да кандай сонун. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Султан Muhammad al-Fatih же корушун билбей, же таң калышын билбей селейип туруп калды. Анткени анын издеп жаткан нерсесин жайын устаты Акшамсиддин түшүндө көрүп, аны жетелеп келген эле. Ошентип устаты Акшемсиддин таңкы намаздан кийин аны жетелеп Константинополдун дубалдарынын артындагы бир белгисиз дөңсөөгө алып барат жана колундагы керкиси менен ошол жердеги бадалдарды кыркып, астындагы кабат-кабат таштардын арасын казууну буйруйт. Фатих казып отуруп, латын тамгалары менен жазылган таш тактайды таап алат. Ал таштагы оймо жазуулар Аль-Фатих билген 7 тилдин бири латын тилинде жазылган эле. Анын издегени бул жер Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Абу Аюб аль-Ансаринин кабыры эле. Эми тарыхка кайтабыз. Болжол менен мындан 8 кылым мурда Язид ибн Муавия дагы Константинопольду алууга келип, максатына жете албай кайткан эле. Ошол согушта мусулмандар калаа дубалынын этегинин арасынан каза болгондордун биринин денесин жерге беришкен жана муну римдиктер көрүп турушкан. Ошондо римдиктер ал адамдын ким экендигин сурашканда, мусулмандар ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Абу Аюб аль-Ансари экендигин жана ал өзү кол башчы Язидке денесин ошол жерге коюп кетүүсүн осуят кылгандыгы үчүн ошол жерге койгондуктарын айтышат. Андан кийин Рим императору Язидке кат жиберет. Кандай гана таң калыштуу, сенин атаң акылдуулугу менен белгилүү эле. Ал сени биз тарапка келип пайгамбарыңдын сахабасын биздин шаарга көмүп, сен кеткенден кийин аны чыгарып иттерге таштап берүүбүз үчүн жибердиби? Язид ага мындайча жооп берет. Аллахка ант болсун, мен аны силердин шаарыңарга калтырбаганда, менин сөзүм силердин кулагыңарга жетпейт эле. Сен мага ыйык болгон нерсеге ишенбейсиң, капырсың. Эгер анын кабырынын казылганы же анын денесинин кескиленгени мага жетип калса, билип койгун, араб жерлериндеги христиандардын бирин да калтырбай өлтүрөмүн жана бир да чиркөө калтырбай талкалаймын. Император Язидке кайра кат жиберет. Атаң сени жакшы эле билген экен. Исага ант болсун, мен аны өзүм көзөмөлдөймүн. Андан кийин Рим императору мусулмандардын бул кол башчысынан сестенип калгансыйт. Император Язиддин бул коркутканы жөн гана айла экенин билген эмес. Ошондой эле мусулмандардын бир адамдын кылган кылмышынын айынан башкаларды жазалабасын да билген эмес. Ал бул айлага ишенип, мүрзөнү өзү көзөмөлдөп жүргөн. Бир канча убакыт өткөн соң римдиктер бул кабырдын ээси бизге береке алып келип жатат деп, кабырды тез-тез зыярат кылчу болушат. Андан кийин анын үстүнө күмбөз тургузушуп, кабырдын ээсинин тарыхын латын тилинде жазып коюшат. Ошентип бул мүрзө жүздөгөн жылдардан кийин климаттын жана табияттын ар кандай өзгөрүүлөрүнө туш болуп, жашырылып билинбей калат. Мухаммад аль-Фатихтин жетекчилиги менен осмонийлер Константинопольду бошотууга келишкенде, Аль-Фатихтин устаты Акшамсиддин түшүндө ошол кабырдын кайсы жерде экенин көрөт. Андан кийин мусулмандар мүрзөнүн жанына чоң мечит курушат. Мечит Стамбул шаарында азыркы күндө да бар. Мына ушул мечитте жүздөгөн жылдар бою Осмоний султандарынын бийлик алмашуу аземдери өтүп турган. Каарманыбыз Мухаммад аль-Фатих Римдин борборуна киргенде 23 жашка толук чыга элек эле. Биз чет жакадагы бир шаарды жеңип алган инсан жөнүндө эмес, балким Константинопольду жеңип алган инсан тууралуу сөз кылабыз. Бул шаар тууралуу Наполеон Бонапарт касиеттүү Елена аралына четтетилген учурунда күндөлүк дептерине
Эгер жер бети бир мамлекет болгондо Константинополь анын борбору болмок деп жазган экен. Ошондой эле бул шаар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын да көңүлүн бурган. Анткени бул шаарды түптөгөн император улуу Константин мусулман болгон. Китептин баш жагында арий жана арияндар тууралуу сөз кылган темаларды айтып өткөндөй, бул шаарды үчтүк христиандары ал жердеги ариан мусулмандарын массалык түрдө өлтүрүп, жок кылгандан кийин ээлеп алышкан. Балким мына ушул нерселер Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлүн бургандыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: Константинополь сөзсүз алынат. Аны жеңип алган аскер да, алардын кол башчысы да кандай сонун. Ошондуктан мусулман аскерлеринин кол башчыларынын баары Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан бийик даражага жетүүнү эңсешкен. Мусулмандар бул шаарды 11 жолу курчоого алган. Анын эң биринчиси мусулмандардын баш кол башчысы Язид ибн Муавия аль-Умави болгон. Андан кийин баш кол башчы Маслама ибн Абдул-Малик ибн аль-Марван аль-Умави 2 жолу аракет кылган. Биринчиси Сулайман ибн Абдул-Малик аль-Умавидин халифалык доорунда, кийинкиси Умар ибн Абдул-Азиз аль-Умавидин халифалык доорунда болгон. Көрдүңөрбү Умавилердин жигердүүлүгүн? Аль-Фатих көптөгөн шаарларды жеңип алган. Ал мамлекетине Валахияны, Румыния, Босния, Молдавия, Крым, Караманилер мамлекеттерин кошуп алган. Аль-Фатих Константинополь жана башка шаарларды жеңип алган улуу баатыр эле эмес, улутуна карабастан баарына бирдей мамиле кылган өзгөчө улуу инсан болгон. Ал кол астындагылардын жандарынын жана мал-мүлктөрүнүн толук сакталышына кепилдик берген. Ошондой эле ал Константинопольдон качып кеткен христиандардын жана еврейлердин коопсуздуктарын сактоого кепилдик берип, үйлөрүнө кайтып келүүлөрүн сунуштап, аскердик жана саясий чөйрөдө камалгандарга ырайым кылуу жарыялаган. Ал Румели жана Анталинин жетекчилерине Константинопольго жайгаштыруу үчүн мусулман, христиан жана еврей экендигине карабастан 4000 үй бүлө жиберүүлөрүн талап кылган. Муну менен ал борборго көп кырдуу маданият кура алган. Ал Боснияны жеңип алгандан кийин ал жердеги христиандардын коопсуздугун камтыган төмөндөгүчө султандык фарман, чечим чыгарган. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Мен Султан Мухаммад хан Аль-Фатих бүт ааламга Босниянын Францискан элине бул фарман менен менин улуулугумдун астына корголо турганын жар саламын. Эч ким алардын өздөрүнө, чиркөөлөрүнө жана кресттерине кол салбасын. Алар менин өлкөмдө тынчтыкта жашашсын. Алардын мекендерин таштап, көчүп кеткендерине да коопсуздук жана эркиндик кепилдик кылынат. Биздин улуу өлкөбүздүн чек арасындагы монастырларына кайтып келишсе болот. Өлкөбүздүн билимдүүсү да, вазири, катардагы дин адамы жана кызматчыларыбыз да алардын абийирине жана өздөрүнө да кол салышпайт. Аларды эч ким коркутпайт. Алардын өздөрүнө, мал-мүлкүнө жана чиркөөлөрүнө эч ким кол салбайт. Шаарларынан алып келген буюм-тайымдары да ошондой эле таризде коргоого алынат. Бул фарманга жерди 6 күндө жаратып, асманды устунсуз көтөргөн улуу Аллахты, анын кулу жана элчиси мырзабыз Мухаммад алейхиссаламды, баардык пайгамбарларды жана жалпы салих инсандарды күбө кыламын. Ким бул буйругубузга моюн сунбай, биздин кол астыбыздагыларга каршы чыга турган болсо, биз аны эч качан кечирбейбиз. Улуу Султан Мухаммад Аль-Фатих 1481-жылы 3-майда 53 жашында көз жумган. Анын чиркөө кызматчылары тарабынан ууландырылганын айтышкан. Аллах Таала аны мээримине алып, бейишинен насип кылсын. Көпчүлүгү бул улуу баатырды аскер баатыры деп гана билишет. Анын акындык таланты да болгон. Анын ажайып сонун ыр-саптары бар. Биз аларды бул саналуу барактарга алып келе албадык. Ошондой эле ал ыйык Куранды толук жаттаган.
Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын хадистерине амал кылып, дин аалымдарын урматтаган. Ал араб, осмон, перс, славян, латын жана грек тилдерин билген. Анын жакындары Мухаммад аль-Фатихтин түндөсү туруп намаз окуп, Аллахка жалбарып жатканын көрүшкөн. Ал өлүм төшөгүндө жатканда уулуна төмөндөгүчө осуят айткан: адилеттүү, туура жана ырайымдуу бол. Кол астыңдагыларды бөлбөстөн баарын бирдей коргооңа алгын. Бирок Мухаммад аль-Фатихтин улуулугу жок жерден эле пайда болгон жок. Чынында, тарыхтагы улуу инсандардын чыгуусунда аларды ошол улуулукка даярдап чыйралткан себептер бар. Мына ошол себептердин сап башында үй бүлөлүк тарбия турат. Мухаммад аль-Фатих бала чагында аябай шок болгонун көпчүлүгү биле бербесе керек. Бирок атасы Султан Мурат экинчи баласынын келечеги ийгиликсиз болуусун каалабай, ийгиликтүү болуп өсүүсү үчүн аны сабырдуулук менен тарбиялаган. Ага кичинекейинен эле жоопкерчиликтерди жүктөп, жүрөгүнө улуулуктун рухун отургузган. Анын жашоодогу тырышчаактыгын жана башкарууга болгон кызыгуусун арттыруу үчүн улуулардын окуяларынан айтып берчү экен. Андан кийин ал уулунун келечекте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүнчүсүнө жетүүсүн айтып, ага дин жана дүйнө билимдерин үйрөтүү үчүн мугалимдерди дайындаган. Ошентип, Мухаммад аль-Фатих ыйык Куранды жаттап, ыр-саптарын жазып, бир канча тилди кошо үйрөнүп чыгат. Аскердик башкарууну үйрөтүү үчүн атасы аны кээ бир согуштарга да бирге алып жүргөн. Биздин аталарыбыз балдарына кээ бир үй иштерин да ишенип тапшыра албай жүргөндө, Султан Мурат экинчинин уулу Мухаммад экинчини жаш экендигине карабастан, империянын ишин толугу менен тапшырууну көздөп жаткан. Уулундагы башкаруучулук жөндөмүнүн өсүп баратканын байкагандан кийин, Султан Мурат экинчи бийликти тирүү кезинде эле уулуна өткөрүп берип, сырттан байкаганча ибадат менен алек болгон. Атасынын бул кылганы аны баатыр кылды. Мухаммад аль-Фатихтин жеңиштеринин баары атасынын таразасына коюлат. Анткени Аллахтын жардамы менен анын чыныгы баатыр кылган ошол атасы эле. Осмоний Султан Мухаммад аль-Фатих, Аллах аны мээримине алсын. Осмонийлер кандай пайда болгон? Византия империясын жок кылган бул ислам өлкөсүнүн ажайып төрөлүү тарыхы кандай болгон? 400 баатыры менен тарых агымын өзгөрткөн Осмонийлердин атасы ким болгон? Бул улуу баатыр жеринин кеңдиги 3 материкти камтыган ислам империясынын пайдубалынын биринчи ташын кандай койгон? Кезектеги каарманыбыз